Тормокто өгөй атасы 2 жыл бою өспүрүм кызды зордуктап жүргөн. Бул тууралуу жактоочу Шердор Абдыкадыров билдирди. Юристке кыздын чоң апасы кайрылган. Анын айтымында өгөй атасы кызды узак убакыт зордуктап келген. Бул боюнча кыздын апасы билген, бирок унчуккан эмес. Кыз чоң апасы менен эжесине айтып берген. Ошондо гана анын жакындары милиция чакырышкан. Бирок иш андан ары жылган эмес. Кызды психиялык ооруканага өткөрүп беришкен. Ал азыр ошол жакта, дейт юрист. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалыматы боюнча Талас облусундагы жоопкерчилиги чектелген коомдордун биринин 5 миллион сомдон ашык суммадагы милдеттүү салык төлөмдөрүн төлөөдөн качканы аныкталды. Мамлекеттик салык кызматынын Талас облустук башкармалыгынын айрым кызмат адамдары милдеттерин туура эмес аткаргандыктан мамлекеттик бюджетке төлөнгөн кошумча нарк салыгын төлөөдө төмөндөтүү фактысына жол берилген. Материалдардын негизинде сотко чейинки өндүрүш иши ачылды. Тергөө уланып жатат. Токат районундагы айыл өкмөттөрдүн биринде бюджеттен бөлүнгөн каражатты урдоо фактысы аныкталды. Бул туурасында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы билдирди. Учурда бул иш боюнча Финпол сотко чейинки өндүрүш ачып, териштирип жатканы айтылат. Айыл өкмөттүн жооптуу адамдары курулуш материалдарын сатып алуу үчүн БС ЖЧКсы менен 1 миллион сомго жакын суммага келишим түзгөн. Андан кийин кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, жалган кабыл алуу өткөрүү фактысын түзүшкөн. Натыйжада аталган каражатты компаниянын эсебине материалдарды иш жүзүндө албай туруп которушканы аныкталды деп айтылат маалыматта. Бул факт боюнча Финполдун Ош облусу боюнча тергөө башкармалыгы тарабынан жазык кодексинин 320-беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ош шаарында жасалма 2000 сомдук купюраларды дарыканаларга өткөрүп жүргөн өспүрүм кармалды. Ош ШИИБге 22 жаштагы жергиликтүү тургун арыз менен кайрылган. Ал 9 декабрь күнү түнкү саат 1:40 чамаларында дарыканалардын биринде соода кылып жаткан учурда 20-25 чамасындагы жигит кирип 2 даана жасалма 2000 сомго соода кылып кеткендигин билдирген. Ушундай эле арыз менен Ош шаарынын 9 тургуну кайрылган. Бул факт боюнча жазык кодексинин 225-беренеси менен сотко чейинки өндүрүш башталган. Өнөн жүрүшүндө 16 декабрь күнү шектүү катары Чүй облусунун 16 жаштагы тургуну кармалган. Ал алгачкы суракта Ош шаарында досу менен косметика каражаттарын сатуу үчүн келгенин, жасалма акчаны кантип пайдаланганын айтып берген. Жанымда сувенир катары колдонулчу 2000 сомго дары алып, акчанын калганына оригинал сум алгам. Андан кийин досум айтып, Бишкектеги сувенир саткан дүкөндөн сувенир катары колдонуучу бир пачка ушундай купюраларды акчаны салдырып, Ош шаарындагы дарыканаларга өткөрүп жүрдүм деп көрсөтмө берген. Кармалган бала жашы жете элек болгонуна байланыштуу үй камагына калтырылды. COVID-19 вирусуна байланыштуу жалпы статистика жарыяланды. Илдетке каршы республикалык штаб 18 декабрда билдиргендей, оору жугузуп алгандардын эң көбү Бишкек шаарында, эң азы Нарын облусунда. 18 марттан 18 декабрга чейин өлкөдө коронавирус жуктургандардын жалпы саны 78679 кишиге жетти. Бишкек шаарында 26063, Чүй облусунда 10872, Жалал Абад облусунда 9658, Ош облусунда 8093, Баткен облусунда 7037, Ысык-Көл облусунда 6823, Ош шаарында 5455, Талас облусунда 2477, Нарын облусунда 2201. Ооругандардын арасынан коронавирус диагнозу 41420 адамга, пневмония диагнозу 37259 кишиге коюлган. Илдеттен 1324 киши жашоо менен кош айтышты. Алардын 402си коронавирустан, 922си пневмониядан көз жумду. Жалпы ооругандардын ичинен 18 декабрга карата 72051 бейтап айыкты. Кыргызстанда январь айында пенсия төлөө маселеси боюнча кооптонууга негиз жок. Бул тууралуу социалдык фонддун маалымат кызматы билдирди. Буга чейин парламенттин жыйынында соцфонддун төрагасынын орун басары Гүлнура Жуматаева январь айында пенсия төлөөгө каражат жетпей калуу кооптуулугу бар экенин айткан. 2021 жылдын январь айында пенсияны каржылоо өз убагында жана толук көлөмгө жүргүзүлөт. Пенсияны төлөөнү кечиктирүү жана үзгүлтүккө учуратуу болбойт деп соцфонддон убадалашты. Аталган фонддун маалыматына караганда, декабрь айында пенсия үчүн 4 миллиард 150 миллион сом төлөнгөн. 18 декабрга карата төлөмдөр 95%га каржыланган.